Ассалому алейкум. Силерге Кудайдын батасы тийсин, кымбаттуу достор. Микрофондо Кемелбек Жуманазаров жана Гүлайым Жаманкулова. Силер мен жана Дүйнө аттуу программаны угуп жатасыңар. Бизди дайыма уга турган угуучуларыбыз бар экендигин силерден келген каттардан билип жатабыз. Силерге чын жүрөктөн рахмат дейбиз жана жазган каттарыңар үчүн ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Мүмкүн кимдир бирөө биздин берүүнү биринчи жолу угуп жаткандыр. Андай болсо сизге салам айтабыз жана сиз менен достошобузго деген ойдобуз. Анда эмесе биздин бүгүнкү берүүбүз эмне жөнүндө болмокчу? Биз балдар дүйнөсү өспүрүм деген программабызды улантабыз жана көздү сактоо кандай маанилүү экендиги жөнүндө сүйлөшөбүз. Жана берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө биз ыйык Инжилдин барактарын ачып, асман падышалыгы тууралуу 6 үлгүлүү аңгемени окуйбуз. Силерди өспүрүмдөрдүн көзүн кантип сактоо керектиги жөнүндө маекке чакырабыз. Өспүрүмдөрдүн ден соолугу жөнүндөгү аңгемебизди улантабыз. Бүгүн биз көздү сактоо кандай маанилүү экендиги жөнүндө сүйлөшөбүз. Ар бир адам көрөгөч көздүү боло алат жана болушу керек. Адамдын көзү Кудайдын берген укмуштуудай белеги. Ал эң бир майда өлчөмдөгү нерселерди ажырата алат. Күндүз эң сонун көрөт, караңгыда да көрөт. Көзүңүздү жумар менен караңгылыкка батасыз. Үндөрдү уга аласыз, жыттарды сезесиз, бирок көрө албайсыз. Кээ бир окумуштуулар бизди курчап турган дүйнөнүн 70% маалыматын биз көз аркылуу алабыз деп айтышат. Дагы бирөөлөрү 90% деп да айтышат. Орус жазуучусу Алексей Максимович Горький ооруп калып бир нече күн көзүн байлоого туура келип калат. Ал өзүнүн ушул кездеги абалы жөнүндө мындай деп жазган: көздөн айрылуудан коркунучтуу эч нерсе жок. Муну сөз менен айтып билүүгө да болбойт. Ал эми биз көзүбүзгө кандай мамиле жасайбыз? Аны сактайбызбы? Ага камкордук кылабызбы? Тилекке каршы жок деп айтсак болот. Азыркы биздин мезгилде көздүн алыстан көрбөй калышы абдан көп тараган. Окумуштуулардын айтымына караганда, ар бир 5-чи өспүрүмдүн көзү алыстан начар көрөт. Ал эми бул болсо өспүрүмдөрдүн кесип тандоосуна да таасир этет. Мына ошондуктан кымбаттуу ата-энелер жана биздин жаш досторубуз көздүн начарлоосунун алдын алуу үчүн аракет кылыш керек. Муну кантип жасаш керек? Адистер мына буларды сунуш кылышат. Дененин башка органдары сыяктуу эле көзгө да эс алуу керек, көнүгүүлөрдү жасаш керек. 20-25 мүнөт көзгө күч келип иштегенден кийин терезени карагыла, асманды карагыла. Буга бир нече эле секунд жетиштүү болот. 45 мүнөттүк сабак окугандан кийин көзгө 5-10 мүнөт эс алуу керек. Балдардын көзүн сактоо боюнча адис профессор Аветисов өзүнүн кызматташтары менен бирге атайын көз үчүн көнүгүүлөрдү иштеп чыгышкан. Бул көнүгүүлөрдү балдарга да, чоңдорго да сунуш кылабыз. Өзгөчө көзү начар адамдарга. Биринчи көнүгүү: көздүн кабагынын булчуңдарын чыңдоо үчүн, көздүн булчуңдарынын кан айланышын жакшыртуу үчүн. Көнүгүүнү отуруп жасаш керек. 3-5 секунд көздү катуу жумуп туруш керек. Жай 5-ге 7-ге чейин санагыла. Андан кийин ушунча эле убакытка көзүңөрдү ачкыла. 6-8 жолу кайталагыла. Кан айланышын жакшыртуу үчүн 1-2 мүнөттүн аралыгында көздү бат-бат ирмеп турса да болот. Экинчи көнүгүү: көздүн чарчаганын азайтып жана жакын аралыктагы ишти, окуу, жазуу жеңилдетүү үчүн. Өзгөчө узакка чейин отуруп иштегенде пайдалуу. Муну өйдө туруп жасаш керек. Алды жакты тиктеп 2-3 секундда туруш керек.
Андан кийин оң колдун сөөмөйүн көздөн 25-30 сантиметрлик аралыкта кармап, 3-5 секундтун аралыгында сөөмөйдүн учун карап тургула. Колуңарды түшүргүлө. 10-12 жолу кайталагыла. Андан кийин колуңарды алдыга сунуп, сөөмөйүңөрдү карагыла. Аны акырындык менен көзүңөрдү албай өзүңөргө жакындаткыла. Муну 6-8 ирет кайталагыла. 3-чү көнүгүү. Көздүн булчуң эттерин бекемдөө үчүн. Бул көнүгүү туруп жасалат. Оң колдун сөөмөйүн беттин орто ченине көздөн 25-30 сантиметр аралыкта койгула. Эки көзүңөр тең менен сөөмөйдүн учун 3-5 секундага чейин карап тургула. Сол алаканыңар менен сол көзүңөрдү 3-5 секундага жаап тургула. Алаканыңарды алып, эки көзүңөр менен тең 3-5 секунд карап тургула. Сол колуңардын сөөмөйүн 25-30 сантиметр аралыкка койгула. Эки көзүңөр менен тең сөөмөйдүн учун 3-5 секунд карап тургула. Оң алаканыңар менен оң көзүңөрдү 3-5 секунд жаап тургула. Алаканыңарды алып, эки көзүңөр тең менен 3-5 секунд сөөмөйүңөрдү карап тургула. Муну 5-6 ирет кайталагыла. Албетте сабак учурунда бул көнүгүүлөрдүн баарын жасоого мүмкүн эмес. Ошондуктан бул көнүгүүлөрдү үйдөн жасаш керек. Ал эми мектептен төмөндөгүдөй оңоюраак көнүгүүлөрдү жасоону сунуш кылабыз. Сабактан 25-30 мүнөт өткөндөн кийин 20-30 секунд аралыгында көздү бат-бат ачып жумуп ирмегиле. Андан кийин партага жөлөнүп, көзүңөрдү жууп, 1 мүнөт кыймылдабай отургула. 20-30 секунд аралыгында алыска, асманга карап туруу абдан пайдалуу. Эгерде биздин берүүлөрүбүздү мугалимдер да угуп жаткан болсо, сабак учурунда бул көнүгүүлөрдү колдоносуздар деген ишеничтебиз. Муну менен сиздер өзүңүздөргө да, окуучуларга да жардам кылган болосуздар. Өзгөчө телевизор көрүү жөнүндө айта кеткибиз келет. Телевизор зыян келтирбеш үчүн төмөндөгүдөй эрежелерди сактоо зарыл. Жумасына 2 жолкудан жана 2 сааттан кем эмес убакыт көрүш керек. Кымбаттуу ата-энелер, телеберүүнүн программасын карап көрүп, балага керектүү нерселерди тандап алгыла. Силердин балаңар эмне көрүп жаткандыгын текшерүүгө алуу керек. Ар кандай мушташ, күрөш, сексуалдык темадагы кинолор ансыз да оомалуу болгон баланын аң сезимин бузат. Анан өзүңөр эле анын азабын тартасыңар. Телевизор көрүү аралыгы 2,5 метрден жакын жана 5 метрден алыс болушу керек. Телевизордун көрүнүшү ачык жана даана болушун көзөмөлдөш керек. Жана акырында айтарыбыз, ден соолугу чын өспүрүм аз ооруйт. Анын булчуңдары да бекем, көзү да жакшы көрөт. Демек, күндөлүк режимдин туура коюлушу, таза абада сейилдөө, туура тамактануу, дене тарбиясы, денени чыңоо, мына ушулардын бардыгы ден соолукту чыңайт, ошону менен бирге көзүбүз да соо болот. Сиздерге жана балдарыңыздарга чын ден соолук каалайбыз. Сиздер Мен жана дүйнө радио программасын угуп жатасыздар. Ким өзүнүн ден соолугун, ошондой эле руханий ден соолугун чыңдагысы келсе жана үй бүлөдө болгон түйшүктөрдү чечүүгө муктаж болсо, биздин радио программаларыбыз жардам берет деп ойлойбуз. Ал эми азыр болсо, ыйык Инжилдин барактарын ачып, асман падышачылыгы тууралуу 6 үлгүлүү аңгемени окуйбуз. Бир жолу Иса үйдөн чыгып, көл боюна келип олтурат. Анын тегерегине көп эл чогулат.
Ал кайыкка чыгып алып элдин көзүн ачып мындайча сүйлөйт. Асман падышалыгы өз жерине асылдыктын үрөөнүн сепкен адам сыңары. Ошол адамдар уктап калганда душманы келип буудай арасына алабатанын уругун чачып кетет. Буудай чыгып башалганда алабата да чыгып уруктайт. Ошондо кулдар келип үй ээсине кайрылышат. Төрөбүз, өз жериңе адал эгин эктиң эле. Анан алабата кайдан чыга калды? Төрөсү айтат, аны душман адам иштептир. Кулдар айтышат, биз барып алабаталарды жулуп таштайлыбы? Төрөсү айтат, жок, силер отойбуз деп буудайды да кошо жулуп таштабагыла. Анысы да, мунусу да орокко чейин чогуу өсө берсин. Орок башталганда орокчуларга айтам, а дегенде алабата отоо чөптөрдү жыйнап боолагыла да өрттөп салгыла. Анан буудайды менин кырманыма оруп жыйнагыла дейм. Ийса элге дагы бир аңгеме сунуш кылды. Асман падышалыгы адам өз айдоосуна сепкен зыгырдын даны сымал. Ал урук бардык дандан кичинекей болгону менен өнүп чыккан соң эгиндин баарынан бийик өсүп, көктөн канаттуулар учуп келип анын бутагына көлөкөлөшөт. Ийса дагы бир маанини айтып берген. Асман падышалыгы аял 3 ченем унга 1 ченем ачыткы салып ачыткан камырга окшош. Асман падышалыгы бир адам талаада көмүлгөн кенчти билип калып, сүйүнүп кетип, колдо бар бардык мүлкүн түгөл сатып жиберип, так ошол талааны сатып алган кенч сыңары. Дагы да асман падышалыгы эң мыкты асыл таштарды издеп, эң баалуу чоң маржанды көрүп калып, башка дүйнөсүн бүт сатып жиберип, так ошол сатып алган жалгыз маржанга окшош. Анан дагы асман падышалыгы жанагы деңизге салынган чоң тоор сыңары. Ага толтура ар түрлүү чоң кичине балык түшөт. Аны жээкке тартып алышып, мыктыларын тандап алышат да, начарларын нары таштап салышат. Кыямат кайым келгенде да так ошондой болот. Периштелер ак ниет адамдардын арасынан ниети бузуктарды бөлүп алышат да, тозоктун отуна салышат. Анда адамдын муң зары жаңырып, тиштери кычырайт. Жаңы осуят Матвейден ыйык Инжил 13 бап 24 ырдан 50 ырга чейинки ырлар. Ушул күндү Кудай жараткан шаттанабыз чексиз кубанып Ушул күндү Кудай жараткан шаттанабыз чексиз кубанып Ушул күндү Кудай жараткан Иса теңир сени сүйөбүз жашообузду сага арнайбыз Иса теңир сени сүйөбүз жашообузду сага арнайбыз Иса теңир сени сүйөбүз Келгин достум Иса теңирге сага берет түбөлүк өмүр Келгин достум Иса теңирге
кубанып, ушул күндү Кудай жараткан. Биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар. Адамды сүйгөндүктөн жараткан Теңир, айыптуу бул дүйнөгө өзү келген. Төгүлгөн каны менен куткарып бизди, асманга барар жолду açıp bergen. Dünyanın künelerin özüne alıp, senin de künen için kurban olgun. Hazırda kütek senin kucağınca, ömürden kurtulma süt olgun, süt olgun. Gününün tutkununda biz yaşap geldik. Azgırı kalsızlıkka жетеленип, биз кылган дала уят жамандык үчүн, өмүрүн курмандыкка ыйса берди. Дүйнөлүк күнөөлөрүн өзүнө алып, сенин да күнөөң үчүн курман болгон. Азырда күтөт сени кучагын жайып, өмүрдөн кур калба сүйүп болгон, сүйүп болгон. Sütümün sana kayrılıp catat, kabul al seni şenir çimdik sözün. Ömrüm gün baktısın algana açar, bilgizip sağa değir bir sözün. Için kurban bolgon. Hazırda künet seni
жайып өмүрдөн курталбас сүйүп алган күйненим күйлөрүм өзүнө алып сенин да күнүң үчүн онан болгон азырда күтөт сени учагың